бир 2-3 киши барып бийликте турган адам аңдышча сүйлөп койсо ушундай ыраазыбыз. Ой. Орусча жакшы сүйлөсө андан сүйүнөбүз. Ушундай өтө бир оор абалга түшүп калдык. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Саламатсызбы, Элдар мырза, студиябызга куш келдиңиз. Мына бизге маалым болгондой, сиз да бүгүн ошол талапкерлердин катарында президенттикке өзүңүздүн талапкерлигиңизди коюп бара жатасыз. Биздин байкашча сиз көбүнчө ушул мамлекеттин экономикалык жагын өндүрүү тармагын көбүрөөк басым жасап жатасыз. Анткени башка талапкерлер менен маектешкенибизде ар кимдин өзүнүн бир өзгөчө багыттары болуп жатат. Ошонун арасынан сизди ушул мамлекетти экономикалык жактан өндүрүү жагына көбүрөөк басым жасап жатканыңызга күбө болдук. Анда эмесе ошо өзүңүздүн бир кантип биздин мамлекет бүгүнкү күндө жакшы тарапка өнүгүп кетиши мүмкүн. Сиз бул нерсени мындай үгүттөө тармагында эмес, жөн эле өзүңүздүн ошо экономист катары эле пикириңизди Саламатсыздарбы? Биринчиден ушул студияңызга чакырганыңыздарга чоң рахмат. Абдан жакшы сүрөт илип коюп турсуз. Биздин Жусуп Абдрахмановдун сүрөтүн. Кыргызстанга негизги ушуга окшогон инсандар жетишпей турат бүгүнкү күндө. Бирок бул сөз түрүндө эмес, иш түрүндө болуш керек да. Анан сиз айткандай биз өзүбүздүн кесибибиз математик, финансист, экономист. Өзүбүз 10-15 жылга жакын ишкерлик менен алектендик. Биз экономиканы практика түрүндө түшүнөбүз. Албетте 3 жыл экономика министринин орун басарында болуп иштеп, мындай айтканда эки тараптан тең бул маселени көрдүк. Мамлекет тараптан да карап көрдүк, ишкердин мындай өз жоон тери менен сезгенин дагы жакшы билебиз. 10 жылдан ашык 3-4 тармакта биз ишкерлик кылдык. Эми кантип өнүктүрөбүз дегенде бул жерде велосипедди ойлоп таап кереги жок. Бир топ өнүккөн өлкөлөр бар. Ошолордун кантип өнүккөн жөнүндө ошол жерде өнүктүргөн ишкерлер, журналисттер, ошол жерде иштеген министр, премьер-министрлердин бир топ китептери бар. Германия, Япония, Корея, Тайвань, Малайзия, жакынкы убакытта мына Грузия жөнүндө көп маалымат бар. Ошолордун эле мисал катарында кылынат турган иштер белгилүү. Биринчиден жергиликтүү өндүрүштү бутка тургузуш керек. Бирок бул мындай сөз менен жөнөкөй айтылганы менен иш түрүндө бул бир канча этаптуу процесс. Мына бизде Дордой базары бар, Дордой базары кантип өнүгүп кетти баарыбыз билебиз. Кара суу базары бар. Кытай деген океандан товарлар Кыргызстан аркылуу агып, андан ары Казакстан, Россия, ошол өлкөлөргө, Өзбекстандарга агып, ошол базарлар пайда болду. Ал жерде 10 000 деген адамдар өз жандарын багат. Мен ал жерден бир канча адамдарды тааныйм. Алар ошо 10 жыл, 20 жыл бир товарды соода кылып атып, анан атасы, анан баласы, анан ойлонот экен. Ушул эле бут кийим дейле. Бут кийимди 10 жыл, 20 жыл сатып атып, эмнеге биз даяр бут кийимди Кытайдан таап, ушул жерден кардардан алган болгон акчаны алып, Кытайга салып жиберебиз, акча кетип калат. Эми өзлөрүнүн ортодо бир аз кирешеси калат. Бирок Кыргызстандан акчаны чогултуп алып, жакка кетирип, чогултуп алып кетирип. А бул акчаны Кыргызстанга ким ташыйт? Биздин мигранттар ташыйт. Анча-мынча айыл чарба продуктыбызды чыгарып сатабыз сыртка, сүт, картошка, жана башка. Кыргызстанды байытыш үчүн Кыргызстанга көбүрөөк акча келиш керек. Анан чыга турган акчалар чыкпай Кыргызстанда калып, Кыргызстан ичинде иштетилиш керек. Ошондо өтө жөнөкөй. Мына ошондо эгер сиз экөөбүз бир товар чыгарып, Кыргызстандан сыртка сатып ийсек, акча колубузга түшөт. Эгер биз ошол акчаны сырттан бир нерсе сатып алсак, кайра акчабыз кетип калат. То есть Кыргызстанда байлык азаят. Ошон үчүн жанагы бут кийим саткан бала ойлонот экен дагы, мен ушул бут кийимди Кыргызстандан эле жасабаймбы? Аны үчүн эмне керек? Таманы керек, тери керек, жүн керек. Ошолорду жасаган жабдыктар керек. Ошондо 100% акча сыртка чыкпай, жок дегенде жумуш, айлык, электричество, анан может ушул терилерди кайра иштеткен бизде ишкана жасасак, ошондо биздин максат ошол. Жергиликтүү өндүрүшчүнү өнүктүрүш үчүн биринчи адам керек, ошо ишти кыла алган. Анан ошол адамга биз мамлекет катары жардам беришибиз керек. Бирөөгө может жер бериш керек, имарат бериш керек, кандайдыр бир жеңилдетилген насыя бериш керек. Бул биздин улуттук идеологияга айланыш керек. Ошондо
Биз жергиликтүү өндүрүшчүлөр канчалык көп болсо, алар биринчиден жумуш орун түзөт, экинчиден салык төлөйт. Ошонун аркасы менен Кыргызстан байыйт. Кыскача ошондой да. Мындан келди биз деген өзүбүздүн өлкөбүздө өндүрүштөрдү, завод фабрикаларды көбөйтүшүбүз керек экен. Бирок Элдар мырза мына ушул эле теманы, мисалы үчүн башка талапкерлер дагы же болбосо экономист эмес талапкерлер деле мен деген өлкөнү өндүрүшүбүз керек, завод салышыбыз керек, өзүбүздүн жарандарды кызмат менен, жумуш менен камсыз кылышыбыз керек деген нерсе айтылып келатат дагы. Мен буга мисал кылып, буга чейинки өлкө башчыларын деле айтсам болот. Ошол эле Акаевдин сөзү ошондой болчу, ошол эле Бакиев жана Жээнбеков, Атамбаевдардын сөздөрү ушундай болчу да, биз мамлекетти өндүрүш куруу менен өндүрүшүбүз керек деп. Биз кантип ошого жетебиз? Бүгүн мына дагы бир чоң кадамды таштаган атабыз. Биздин тагдырыбыз дагы деле белгисиз. Ким келет, кандай болот, өлкөнү кандай башкарып кетет деген. Кыргызстандын эли кимден тажады, кимге алданып атат, дагы эле бул тилекке каршы куру сөз сүйлөгөндөргө. Жаңы эле интернеттен жакшы сөз окудум. Фридрих Гейне деген немис жазыптыр. Мындай айтканда, уяты жок адамдар патриотизмди, динди, Үч нерсени колдонот. Ушул нерселерди жамынып, өзүнүн туура эмес иштерин кыла берет да. То есть адам дегенде биздин эл баалаганын билиш керек да. Кайсы бийликке келаткан адам эмне ниет менен келатат, арткы жолун караш керек. Эмне иш кылды? Мен өз жөнүндө айтып кетсек, биз 98 мен мектепти бүткөм, Караколдон. Өзүбүз негизи Чүй районунан болобуз, Кегет айылынан, бирок биз Караколдо жашап, төрөлүп чоңоюп калдык. Мен 98 мектепти бүтөрүм менен эле Казакстанга, университетке, бюджетке тапшырып өтүп кеткем. Ана ошол жерден окудук. 6 жыл жатаканада жашадык эл катары. Эми ал жерде жөнөкөй ар бир студенттин оюндай эле биздин ой эптеп өзүм кара жанымды баксам деген ой болчу. Эми жатаканада макарон жеп чоңойдук. Окуу бүттү. Жакшы окудук. Биздин матфак группалаштын баары күчтүү, математиктер, программисттер. Жумуш табыш биз үчүн оор болгон жок. Бишкекти бир карадык, бияк айлыктар азыраак экен, кыйыныраак экен жумуш табыш. Ошон үчүн Алматыда калып иштей бердик. Анан үй бүлө курдук. Ата-энебизге жардам бердик. Ошол Көлдөн Бишкекке көчүрүп үй салып бердик. Анан бир туугандарыма жардам бердим. Анан ата-энемдин бир туугандарына жардам бердим. Бирок мамлекеттин жалпы абалы оор да. Анан улам бир бийликке келаткан адамды карайт экенсиң, ушул буйруса бизди Кыргызстанды оңдойт, жакшы ниет менен келатат дейт, бирок баарыбыз көрүп турабыз. Бул келди. Ойдогудай эмес. Анан ошон үчүн биз мигранттын жашоосун көрдүк баш аягы. 12 жыл мигрант болдук. Анан Кыргызстанга келип 10 жыл ишкерлик кылдык. Ошонун аркасы менен мен куру сөз өмүрү эч кимге сүйлөгөн да эмесмин, сүйлөйүн деген ниетим да жок. Эми жашоонун принципи ошондой. Бир нерсе сүйлөсөм, ошону ишке ашырам. Алман келбесе, сүйлөбөгөнгө аракет кылам. Бул принцип. Ошон үчүн өйдө да айтып кеткендей, мен өндүрүштү кантип бутка тургузса көзүм жетип турат. Анан көп эле нерсеге көзүбүз жетип турат. Ошолорду сөз түрүндө эмес, иш түрүндө ишке ашыралы деп атабыз. Анткени элге куру сөздөн эч нерсе өзгөрбөйт. Сенин актерлук талантың, эмоция менен кыйын сүйлөгөнүң, кыйкырганың, мен патриотмун, мен баарын оңдойм, деген. Мен оюмча бул эч эл деле андан тажаса керек деген ойда. Бизге иш керек. Иш түрүндө кыла турган иштерди кылып койсок, эл өз жанын өзү эле багып келатат. Бирок биз ошол тезирээк өнүккөнгө стимулдан беришибиз керек, шарт түзүп беришибиз керек, инфраструктура түзүп беришибиз керек. Анан эң негизгиси Кыргызстандын бюджетин урдатпай, алдатпай, ошону иштетишибиз керек. Ал дагы биздин колубуздан келет. Тажрыйба бар. Өзүңүзгө болгондой, бүгүн бизде мына мамлекетте эң чоң көйгөйлөрдүн бири бул кадр маселеси. Кадр маселеси мына бүгүнкү күндө өткөндө болгон төңкөрүштөн кийин бир топ жаштар кызматка келип, канча убакыт өттү, мына октябрь айынан бери да, бирок алардын арасынан бир эле Нойков мырза мына иштесе болот экен, чыгып, кыдырып, элди аралап, кандайдыр бир өтө чоң болбосо дагы бир аз бир элге жагымдуу нерселерди жасап атат. Бирок биздин эң бир жаман нерсебиз президент болгондон кийин же кичине чоң болгондон кийин эле элден бекинип алабыз.
элдин үнүндө эле уккубуз келбейт, өзү жакшы жашап атат, ошо менен бүтүп калат. Сөз негизи айтайын деген сөзүм ушул жаш кадрлардын жумушка келүүсү. Мисалы үчүн кече айыл чарба министри менен билим министринин англисче таза сүйлөгөнүн биз тим эле жерге сууга койдурбай эле мактап жатабыз. Менин 10 класста окуган балам бар, ал ошол эле айыл чарба министринде эле англис тилинде өзүнүн оюн кенен түшүндүрүп бере алат. Кеп ошол эле англис тилин билсе эле бардыгы өнүгүп кетет деген түшүнүк биздин элдин эмнесинен кабар берет? Биз ошол көп нерседен артта калганыбыз менен кабар берет да. Анан сиздин пикириңиз бул боюнча кандай? Эми Үмүт айым, көрдүңүзбү кандай бир абалга түшүп калганбыз, Бир жаш жигит барып эл араласа ыраазыбыз. Бир 2-3 киши барып бийликте турган адам англисче сүйлөп койсо ушундай ыраазыбыз. Ой. Орусча жакшы сүйлөсө андан сүйүнөбүз. Ушундай өтө бир оор абалга түшүп калдык. Чындыгында бизге анын англисче сүйлөгөнү, эл аралаганы, элге ал кереги жок да, элге иш керек да. Жакшы жолдор керек, көп жаңы ыңгайлуу мектеп, бала бакча, оорукана керек. Элди байыткан, бюджетти толтурган көп булактар керек. Ишкерлерге түзүлгөн коррупциясыз, бюрократиясыз, жакшы мындай инвестициялык бир климат керек. Өчпөгөн свет керек. Эң негизгиси биздин элибизге жумуш орун керек. Жана миллионго жакын мигрантыбыз. Үй бүлөсүнөн, бир туугандарынан, бала чакасынан, ата энесинен айрылып, жер темселеп, ушул бир кара жаныбызды, үй бүлөбүздү багалдап жүрөт алгаш жерде. Негизгиси жумуш орун керек. Мени ойлоткон, түшөлткөн ошол. Мен ошол ниет менен бардым. Ошону албетте кыска мөөнөттө жасай албайсың, бирок бир канча узун мөөнөттө ушуну ишке ашырсак болот. Эми иш буйруса көрүнө баштайт. Адам иштейм деген адам барып иштеп баштаганда эле эл аны байкайт. Эми ал жөн эле эл арлап, англисче сүйлөгөнү менен бүтпөйт. Элдин жашоосунда бир аз болсо да уже сезимдер башталыш керек. Ушул иштеп атат, мага уже таасир этип атат. Бирин-сирин уже жумуш орундар түзө баштады. Анча-мынча тегеректе инфраструктура оңдоло баштады дегендей эл аны сезип башташ керек да. Андай жыйынтыктар биздин жетекчилерден ай сайын эмес, күн же саат сайын эмес, ар бир мүнөт сайын көрүнүш керек болгон бир талап болуп жатат бүгүн биздин өлкөдө. Сиз жогоруда айтып кеттиңиз, ар бир киши мисалы үчүн бир максат менен бир нерсени баштайт да. Сиз мисалы үчүн бүгүн ошо президенттикке барам деген максатты койдуңуз. Картошканы эксек деле, аны көмүп, сугарып, карап, ошондон бир жакшы бир түшүм алсак дейбиз да. Ошол сыяктуу мына бүгүн сиз бараткан нерсенин өзүңүз деле кабардар болсоңуз керек. Бизде абдан оор акыбал, бул ооруканалардын абалы бүгүнкү күндө. Биз эч качан алдын ала айта албайбыз. Мисалы үчүн сиз оорубайсыз же мен оорубайм деп, сиз деле мен деле ошол ооруканага барып түшүп калышыбыз мүмкүн. Ооруканалардын абалы начар дегеним, анткени кече эле мына ошол ковид болгондо аны дагы көрсөңүз керек. Негизи эле айтылат эмеспи, дени сак улут, дени сак өлкө, дени сак келечек деп. Сиз ошол биздин ооруканалар жөнүндө эгерде ошол президенттикке баратсаңыз, эмне маалымат бар сизде? Мен бир сыйра сандарды карап чыккам. 90-жылдары Кыргызстанда бир 3.3 миллион эл бар болчу да, 3,5 миллионго жакын эл бар болчу. Анан азыр бизде 6 миллиондон ашык эл бар. Бирок тилекке каршы ооруканалардын саны, квадратурасы көбөйгөн жок. Даже кээ бир региондордо азайып кетти, абалы бузулду. Демек, бул жерде кардиналдуу түрдө бир топ жаңы ооруканалар курулуш керек. Бюджетибиз тартылыш. Акча жок жаңы ооруканалар. Эми азыр биз билебиз, немистер, арабтар, түрктөр, кувейттиктер бир канча оорукана куруп атат, кытайлар куруп берди. Жалпысынан бир 7-8 оорукана курулуп атса керек. Бул Бишкек, Ош, Жалал-Абад ушул эле шаарларда. Эгер мамлекетте тарс жок болсо, бул маселени баары чечиш керек да. Акча жок болгон күнү делечи. Бул жерде жана государство частный партнерство деп коет, мамлекет менен жеке ишкердин арасында өнөктөштүк. Ошол аркылуу мен Грузияга барып таанышып келгем. Булар соонун зыңгыраган жаңы ооруканаларды куруп койгон. Биз деле дал ошол жол менен курсак болот. Бул маселени чечсек болот. Анан албетте оорукана курган бир, ошол жерде сапаттуу дарыланган шарт түзүп бериш керек элге. Бизде тилекке каршы медициналык жана страхование
иштебейт ойдогудайчы. Сизде, менде, жанымда бир карточка болсо, мына сиз айлыгыбыздан пенсияга бир аз акча салабыз, анан өзүбүздүн медициналык камсыздоого дагы, страховкага да бир аз акча которсок, ошо акча толуп турат. Анан биз бул сиздин банковский акчада, карточкаңызда канча акча болсо, ошол сыяктуу эле карточка болот, бирок муну жалаң ошол өзүңүздүн медициналык кандайдыр бир ооруп калсаңыз, анализ тапшырсаңыз, ошого колдоносуз. Ошо менен мамлекеттик больницага барсаңыз, сизден карайт карточкаңызда канча чогулган, ошого жараша сизге кызмат көрсөтөт. Минималдуу түрдө кызматтын баары албетте бекер болот, азыркыдай, акысыз. Бирок кайсы бир нерселер акылуу болушу мүмкүн. Бирок сиз ошол эле карточка менен кааласаңыз, жеке дагы ооруканаларга барып дарылансаңыз болот. Ошол эле карточкадан акча которулуп иштей баштайт. Бул бүт эле өнүккөн өлкөлөрдө колдонгон система, биз деле муну колдонуп ишке ашырсак болот. Жана сөзүңүздүн башыңызда айтып кеттиңиз, биз мамлекетти оңдоо үчүн, мисалы үчүн өнүккөн мамлекеттерде жазылган китептерге таянып өнүксөк болот деп. Мүмкүн мага ушул нерсе эмнегедир жакпайт. Биз деген ар дайым эле бир улуу державалардын оозун, көзүн карап турабыз да. Вот мисалы үчүн Россия бизге эмне дейт, же Америка эмне дейт деп ошону биз дагы ал мамлекеттерди көндүрүп койдук. Бул алар бүгүн ушу биздин кыргыз элинин же пелинин кенендигине таянып жатышабы, же биздин маңыроолугубузга таянып жатышабы, айтор деген экөө тең эле бизди аңдып турат. Америка кайсы учурда биз кыргыз элин бир нукка буруп төрөп эле койгула, жылаңач жүрө бергиле, баш бербегиле, ар ким өзүнүн каалаган нерсесин тандап алса болот деген бир кичине биздин наркы нускабызга бир зыян келтирген нерселер жасса, ал эми ошол учурда эле биздин кошуна орус мамлекети дагы бизсиз кандай жашай аласыңар? Мына канча деген миллиондон артык жарандарыңар биздин мамлекетте иштеп нан жеп атса, анан эртеңкиңер бизден дегендей кылып мамиле кылып калышты да. Мүмкүн ошолордун китебин окубайлы, ошолордун табагындагы ашты аңдып качан берет бизге, ошолордун түбүндө бирдеме калар экен деген мамиле менен эмес. Биз кыргыз деген бир аябай улуу элбиз го, эч жактан бери тарыхыбыз бар, түп бир өзүбүздүн бир абдан бир кенен тамырыбыз бар. Эми китеп жөнүндө теманы айттыңыз. Мен көп китепти окугам, өнүгүү боюнча айткандачы. Эми Гарвардта жазган Джеймс Ажемоглу деген киши жазган эмне үчүн бул өлкөлөр бай, бул өлкөлөр кедей деген бир анализ бар. Ошол китеп бар. Адам Смиттин Эл байлыгы деген китеп бар. Фридрих Лист деген немистин Саясий экономика деген китеби бар. Жапония боюнча Жапон канча бир автор китептери бар. Жана башка көп авторлор бар. Анын баарын окуп салыштырабыз. Анан Кыргыз дегенде албетте Манас эпосу ойго келет. Ал жерде биздин элибиздин тирчилиги, тарыхы, мүнөзү, менталитети, басып өткөн жолу көп нерсе камтылган. Ошонун баарын ойго алыш керек албетте. Бүгүнкү күндө мага кыргыз экономикасында бир жаккан нерсе, анан бул биздин чоң плюс, бул биз эл жашпыз. Бизде 70% калк 40 жаштан төмөн жашычы. То есть бизде өнүүгө күчтүү чоң потенциал бар. Шарт бар, дарамет бар. Ошону биз ишке ашырыш үчүн ушул жаштарга туура билим берип, туура саясат жүргүзүп, ошолор аркылуу ишканаларды ачып, технологияларды өндүрсөк, бир чоң байыган өлкөгө айланганга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анан сиз жана айтып кетпедиңиз, эмне үчүн биз бул мамлекетке байланып калып атабыз, мунун оозун карап атабыз. Өзүбүз оокат кылмайынча тың, биз ошолордун оозун карай беребиз. Анан ошол эле Россия тарапты айтып кеттиңиз, башка коңшу өлкөлөр. Эгер жасаган товарыбыз, продукциябыз ошакка сатып, же мигрант бар ошакка иштеп, ошактан акча келип, ошону менен жан багып атсак, ошакты карайт экенбиз да. Бул айла жоктун оокаты болуп атат бүгүнкү күндө. Бирок андай нерсе болбош үчүн, мындай айтканда, жумурткалар ар кандай сумкаларда, корзинада болуш керек деп айтылат. То есть бир товардын канча бөлүгүн бияка сатсак, дагы бир канчасын түштүккө, бир канчасын түндүккө, бир канчасын батышка, чыгышка сатканы үйрөнүшүбүз керек. Бир 10-15 өлкөгө товар сатып, ошол жерден киреше тапсак, анда биз эч кимден байланбай калабыз. Оокат кете берет. Экономика жагынан менде бирден бир максатым ошондой нерсени ишке ашыруу. Ал жанагы алдыда айтып кеткендей, өндүрүштү бутка тургузуу, жергиликтүү өндүрүшчүнү бутка тургузуу аркылуу ишке ашат.
Анан дагы жана кадр жөнүндө айтканды унутуп кетиптирмин. Ошол бир канча китепти окусаң, жакшы кадрлар келип орунга жармашпайт. Аны ойлонгон бийлик өзү барып издейт. Бир канча биздин кыргыз жаш кыздар, балдар бар дүйнөдө. Ошол эле Европа, Америка, Россия чоң-чоң өлкөлөрдө чоң-чоң компанияларды башкарган. Алардын тажрыйбасы мол, билими белгилүү, эң алдыңкы университеттерди бүткөн, эң чоң компанияларды башкарган, күчтүү байланышта бар. Андан тышкары булар жашоодон бирөө нан сурабай, тууган аркылуу жумуш издебей өзүлөрүнүн бутка турган балдар, кыздар бар. Ошолорду биз жумушка тартканды үйрөнсөк, кадр такыр башка болот Кыргызстанда. Деңгээл өсөт кыйла. Ошого жараша жумуштун сапаты да өзгөрөт. Маегиңизге чоң рахмат. Кызыктуу маек болду. Биз башка талапкердей эле эртеңки сиздин бараткан ишиңизге ийгилик каалайбыз. Бул нерсе тагдырдан десек да болот, бирок негизи эле бул нерсе Кудайдан деп коет. Ал алдын ала жазылган пешенесинде ошол элди башкаруу бул ажоолук негизи эле Кудайдан келген нерсе деп коет. Биз аны алдын ала айта албайбыз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Мындан ары дагы биз менен келип маектешип, төмөндөгүдөй ушундай жакшы бир жаштарга керектүү акыл насааттарыңызды айтып, биз менен чогуу иштешип туруңуз. Рахмат сизге да. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында.